Амансыздарбы? Гүлү Керимбаеванын «Көз жаш» аттуу чыгармасынын соңку бөлүмү. Айзада Камбарды кучактап, кыйналып кеттим деп ыйлап жатты. Камбар Айзадага карап: «Алтыным, мен сени эч кимге алмаштырганым жок. Мен жөнүндө жаман ойдон алыс болушуңду каалайм», деди. «Сага жакшы жаңылыгымды айтайынчы. Жүр, отуруп сүйлөшөлү», деп Айзаданын пешенесинен сылап, жыттап өп койду да экөө жанашып отурушту. Камбар сөзүн мындай деп баштады: «Айзада, мен сени ушунчалык жакшы көрүп, сага жетип бактылуу болушубузду арзуу кылып жетип отурсам, анан сени кантип башка жанга алмаштырмак элем? Уул десем уулдарым, кыз десем кыз төрөп берип отурсаң», деди да ордунан туруп: «Көзүңдү жумсаң», деп Айзаданын колуна ачкычты карматты. «Эми көзүңдү ач». Айзада көзүн ачып, колундагы автоунаанын ачкычын көпкө таң кала тиктеп турду да Камбардын колуна кайра карматты. «Камбар, бакыт деген бийлик, байлык, акчага, темир тулпарга сатылбаган, алмашылбаган нерсе. Эки адамдын ортосунда ишеним, сүйүү, колдоо жана түшүнүүдөн куралган өзүнчө бир өзгөчөдөн өзгөчөлөнгөн ыйык нерсе болот. Мага керек эмес. Сенден эч кандай белектин кереги жок. Мага жөн гана бакыт тартуулачы. Өтүнүчүм ушул», деди да ордунан туруп терезени карап калды. Камбар дагы артынан туруп келип: «Жүр, уулубузду алып бир жакшы жерге барып келели. Сен да жакшынакай көйнөгүңдү кийип ал. Мен унаада күтүп турам», деп сыртка чыгып кетти. Айзада уулун көтөрүп сыртка чыгып, унаанын арткы орундугуна отурду. Камбар адегенде Айзаданы жакшы чайканалардын бирине алып барды. Экөө чогуу тамактанган соң унаасын айдап, шаар четин көздөй айдап баратты. Бир убакта кызыл кыштан салынган, тегерек чети бийиктелип тосулган, эң кооз дарбаза коюлган үйдүн алдына келип токтоду. Унаанын эшигин ачып, Айзаданын колунан уулун алып: «Жүргүлө, берекелерим», деди. Айзада таң кала карап: «Кайда келип калдык? Бул жерде бизге эмне бар?» дегенде Камбар Айзаданын колунан жетелеп: «Жүр, жүрө кой», деп жетелеп жөнөдү. Дарбазаны ачып, үйгө кирип, Айзадага: «Алтыным, бүгүнкү күндөн баштап бул үй сиздики», деп жылмая уулун да, Айзаданын да чекесинен өп, экөөнүн тең сүйүү толгон көздөрү менен суктана карап турду. Айзада үйдүн босогосуна аттап кирип атып, 3 жолу жүгүнүп, үй менен саламдашып алгансып кирди. Үйдүн ичин тегерете таң калуу менен карап чыкты. Камбар унчукпастан карап турду да Айзаданын жанына басып келип: «Ак өргөбүз куттуу, баяндуу үйлөрдөн болсун, жаным. Ушул үйдөн жакшылыктарды бир көткөрүп, бир бололу». Айзаданы кучактап өп: «Жаным, мен үйгө барбай калган күндөрү мына ушул жерде болуп аттым», деди. Айзада өз ичинен уялып калды. «Биз адамдар чындыкты билбей туруп, жалган тыянак чыгарып коет экенбиз да», деген ойдо ойлонуп турду. Бир аздан соң Камбар мындай деди: «Бүгүн эмеректерди алып келишет. Мен буйрутма берип койгом. Буйруса 2 күндөн кийин жаңы өргөбүзгө көчүп келсек болот. Жүрсөң», деп Айзадан жетелеп чыгып, короодогу жаңы отургузулган алма бакты көрсөтүп: «Бейиш мөмөлөрүндө отургузуп койдум», деди. Экөө жашап аткан үйүнө келишип, чай ичип болгон соң Айзада көчүүгө даярдык көрүп, майда барат оокаттарды жыйнап жатты. Күн артынан күндөр өтүп, кубанычтуу көз ирмемдер жаңы конушка көчүп келип, жакшы маанай, уулунун кылык жоругу, айтор ар бир убакыттар бактылуудай гана зымырап өтүп, Айзада да мурункудай өңүнө келип, бир жакшына болуп калды. Айылдан балдарын да алып келип, өздөрүнчө эле бир базар, үй бүлөлүк катарлары толукталып, жай турмуш өз нугунда өтүп жатты. Бир күнү таң эрте эшик такылдап калды. Камбар чыгып эшикти ачса, Элмира келиптир. «Сага дагы эмне керек?» дегенде: «Мен Айзадага жолугушум керек», деди. Камбар: «Айзаданы жайына коесуңбу? Ансыз да силер берген ой сана азаптардан да арыла албай келет», деди да: «Кел, үйгө кир», деди. Элмира дарбазадан киргенден баштап үйдүн кооз салынып, бардык нерсе өз ордуларына жарашыктуу коюлганына суктана, көп нерсени карап жетише албай атты. Ичинен Айзада кандай гана бактылуу аял деп ойлонуп турганда,
Айзада чыгып калды. Кандайсың? Ден соолугуң жакшыбы? Кел, төргөт, деп сылык сыпаа тосуп алды. Элмира отуруп жайгашып чай ичип атып, Айзада мен баягы иштер менен келген элем, деди. Айзада Элмирага карап, ооба, мен келгениңдин себебин түшүндүм. Мейли, мен үйдү сага жазып берем. Бирок кайнатамдын алдынан бир өтүп коеюн, эгер туура көрсөң. Элмира Айзаданын сөзүнө макул болуп, дасторконго пата кылып туруп баратып, бирок сен чечесиң да, ал үй сага таандык эмеспи? Деди. Ооба, мага таандык, аның чындык. Бирок ал үйдүн да улуусу бар да. Ал кишинин да кеп кеңеши менен иш кылалы, деп Элмираны узатып койду. Элмира жолдо баратып Айзадага жакшы жетишкен, ийгиликтүү, мыкты сапаттуу эрлер эле жолугат. Кара кыздын агынан эмес, багынан тура, деп ойлонуп баратты. А бирок ошол кыздын бактысына кол салып, бузган өзүң эмес белең, деп айтарга киши болбоду Элмирага. Айзаданы канчалаган азаптарды кечип, көз жашын төгүп, минтип аягы сырдуу болгон кубанычтуу бакыттын босогосун аттап турган убагы го. Айзада үй жайын жыйыштырып, балдарын жуунтуп, өзүн да көптөн бери карабай калгандыктан бир аз жасанып түзөнүп, көңүлү эми жайына түшүп, кыңылдай үн созуп ырдап, үй иши менен алек болуп жүрдү. Камбарда Айзаданын көңүлү тынчалып, эми жакшы маанайда жүргөнүн көрүп, кубанып, балдары менен ойноп, бактылуу жашоонун кучагында жашай башташты. Камбарда өз жумушуна өз убагында барып келип жүрдү. Бирок күндөн күнгө өзүнүн акыбалы начарлап баратканын, убакыттын ушунчалык тар экендигин сезип, үй бүлөсүнө көбүрөөк көңүл бөлүп, Айзаданы дагы башкача эркелетип, сүйүүсү артып, бирок бул жашоонун аз экендиги Камбарды өкүндүрүп атты. Акыбалы күндөн күнгө начарлай берди. Айзададан жашырганы менен кыйналуусу күчөп атты. Мына эми балдарынын жанында, бактылуу жашоо уларда кайдандыр келген оорударты Камбарды өкүнүчкө, ызага, коркунучка салып, эртеңки күнүн туңгуюкка салып турду. Айзада акыркы күндөрү Камбардын арыктап, өңүнөн кетип, кумсарып баратканын байкап, Камбарга Жамбиргем, сен күндөн күнгө өңүңөн азып арыктап бараткандайсың го, дегенде Камбар сыр бербей, жок, жумуштан эле чарчаганым ошол болсо керек, деп шек алдырбаган эле. Күн артынан кубалашып күндөр айга алмашып өтүп жатты. Айзада Камбардын ушунчалык адамгерчилигин, боорукерлигин, иштермандыгын, камкордугун баалап, күндөн күнгө Камбарга болгон сүйүүсү күчөп, бир азга көрбөй калса сагынчуу адатка айланып бараткан эле. Камбарда жумуштан үйгө шашып, камкор ата, сүйүктүү жар болуп, жашоосу жакшы нукта, бактылуу үй бүлө кучагында өтүп жатты. Ошондой күндөрдүн биринде айылдан кабар келди. Камбардын атасы көз жумду. Айылына барып, атасын акыркы сапарга узатып келгенден көп өтпөй, Камбар катуу сыркоолоп калды. Айзада үйрүлүп түшүп, Камбарды айыгып кетүүсүнө болгон күч аракетин жумшап, чарк айланып жүрдү. Бирок Айзада чындыкты билбейт эле. Анын оюнда Камбар атасынын каза болгонуна кейи ооруп атса керек деп ойлочу. Камбар Айзадан аялуу карап, ичинен байкушум-ай, жалгызым-ай, кокусу мен айыкпай көз жумуп кетсем, бул жолку азаптарга кантип туруштук бере алар экенсиң, деп ойлоп жатты. Бир аз жакшы болуп калганда Камбар жумушуна барып, иш кагаздарын иреттеп, жардамчыларына иш тууралуу буйртмаларын берди. Өзүнүн иш ордуна досун дайындап, айтор эмне бар, эмне жок, дарыгердин айтуусу боюнча жашап кетишиңизге кепилдик бере албайбыз деген сөздөрүнөн улам Камбар жумуштарын жайгарып шашып жүрдү. Бирок канткени менен ичинен тызылдап, көкүрөктө сызылып турган өкүнүч Камбарды өкүнтүп, эминтип нукка түшкөн таттуу жашоосунан кеткиси келбей. Бирок ар бир пенденин бара турган жери акыр түбү ошол жакта деп өзүн жоотконсуп, ошол эле убакта өлүмгө өзү шашып даярданып аткандай болуп, кайра туруп ичинен Кудайым, дагы жашоого үмүт берчи, деп жалбарып да коюп жүрдү. Камбар Айзада менен кеңешип, уул той, үй той, айтор тууган урукка дасторкон жайып, бата алып коелу деп, күндөрдүн султаны болгон жума күндү белгилеп, чакан той берүүнү эп көрүштү да, тойдун камылгасы менен алек болуп жүрүштү. Белгиленген убакытта келип, ойлогон ой
Тилеген тилеги кабыл болуп, урук туугандарга чай берип батасын алышты. Камбар чакырган бүт туугандары келишти. Камбар ичинен: «Балким менин силер менен акыркы жолу жолугушумдур, алтындарым, жакындарым менин. Ар дайым бар болгула», деп өзү менен өзү кобурашып, четтен туугандарын карап ойлоп отурду. Айзада кадимкидей өңүнө кирип, сулуулугу өзүнө жарашыктуу чачтары да бир керемет болуп, көзүнө күлкү жайнап: «Кудайыма 1000 мертебе ыраазымын. Канчалаган азабыңдын артынан мени бактылуулукка туш кылдың», деп жашоого ыраазы болуп жашай баштады. А бирок камбардын ден соолугу бир аз чочулатып турганы менен камбар эмне дартка чалдыкканын билчү эмес эле Айзада. Айзада үй иши менен алек болуп жүрүп, камбардын иш столунун үстүндө чачылып жаткан кагаздарын иреттеп коюуну көрүп, андагы китеп ичинде катылган катка көзү түштү. Ал кат кан досуна жазылган экен. Ал катта мындай деп башталыптыр: «Амансыңбы, досум? Сен экөөбүз бала кезден бир өсүп, бир нанды тең бөлүшүп жеп, тең чоңойдук. Турмуштун өйдө ылдый сыноолоруна мен туш болсом, сен да мен сыяктуу далай кыйынчылыктарды көрүп, турмуштун ачуу таттуусунан өттүң. Кез-кезде экөөбүз да бири-бирибизге капаланып калган күндөрүбүз да болчу эле го. Кайра эле тил табышып, сагынышып калар элек го, досум. Эми мынтип өз турмушубуз, арабабыз менен таң атып, күн батып баратат. Күн менен кошуп, өмүрдүн да батып бараткандыгы мени өкүндүрүп турат. Досум, менин оорумду өзүң жакшы билесиң да. Эми жаман айтпай жакшы жок деген кеп бар эмеспи? Кокусунан менин көзүм өтүп кетсе, менин үй бүлөмө да көз кырыңды сала жүр, досум. Балдарым да чоңоюп, канатын кагып калар кез болгондо, окуу жайда экөөбүздүн жакшы тааныш достор бар. Ошолорго табыштап, атасы жок дедирбей калкалап коюшуңду өтүнөм», деген жерине келгенде, Айзаданын колдорун калтырак басып, көздөрүнөн айланган жаш тып-тып этип кагазга таанып жатты. Айзада катты өз жайына коюп, стол үстүндө иреттебей эле келип, бурчта отуруп калды. Бир топко чейин ойлуу отурду. Камбар кирип келгенде гана ордунан туруп, аны кучактап ыйлап кирди. «Мен сени эч кайда жибербейм. Сен меникисиң», деп атты. Камбар Айзаданын бул кылыгына түшүнө албай: «Сага эмне болду? Мен эч кайда кетпейм, жаныңда элемин го», деп кучагына кысып, маңдайынан өөп койду. «Жүрчү чай ичели», деди Камбар. Айзада Камбарга: «Сен мага эмнеге чындыкты айтпадың? Ушунча убакыт өткөзүп, ооруңду күчөтүп», деди. «Айтчы мага чындыкты, эмнең ооруп атат?» деди. Камбарга тигиле карап, Камбар ойлуу турду да: «Ооба жаным, мен айыккыс дартка чалдыгыпмын. Сенин жаштуу көздөрүңдү көргүм келбеди. Сенин кубанычтуу гана көздөрүңдү көргүм келди». Экөө отуруп чай ичишип болгон соң Камбар: «Мен келерки жумада бейтапканага жатам. Эми операция ийгиликтүү болуп калса жакшы. Эгер», деди да мукактана көзүнө жаш алып, «мен ордум бул жашоодо жок болгон болсо», дегенде Айзада Камбардын оозун колу менен жаап: «Жок жаным, башкасын уккум келбейт. Сенин амандыгыңды тилейм. Сен албетте сакайып чыгасың», деп кучактап Камбардын бетинен өпкүлөп жатты. Камбар бейтапканага жатты. Операция болор күнү урук туугандары чогулуп келишти. Айзада да Камбардын жанына кирип, өзүн токтото албай: Кудайым, ушунчалык азабыңды көтөрдүм. Көп көз жаш төктүм. Канчалаган жакындарыман ажыраттың. Бул жолу жакшы, кубанычтуу кабарыңды угузчу мага», деп жалбарып ыйлап жатты. Камбардын чачын кырып алып операцияга даярдап коюшкандыктан Камбардын көздөрү гана карагаттай жанып, Айзаданы аярлуу карап жатты. Камбарды операцияга алып кирип кетишти. Операция узак убакытка созулуп, андан кийин Камбарды жандандыруучу бөлүмгө алып кирип кетишти. Айзада басып туруп тилеген эле Камбардын амандыгы, камбарсыз ага эч нерсенин да кереги жок да, маанисиз да болорун эстеп ыйлап атты. Айзадага эми кооз үй, кымбат баалуу унаада эч нерсе кызыктырбай, көңүлү суз гана болуп калды. Өзүнчө баракка чиймелеп, ыйлап отуруп, 4 сабыр курады. Жашоо, салдың канча тузактарга, тузактан алып кайра азаптарга, жаңы эле бакыттаамын сезер кезде, кайрадан батырдың мұң көз жаштарга. Камбардын апасы да келип,
Айзаданын жанында болду. Экөө бири-бирине билдирбей эки бөлмөдө ыйлап, Камбардын амандыгын тилеп жүрүштү. Камбар жандандыруу бөлүмүнөн палатага которулду. Ага көп сүйлөөгө болбостугун жана анын жанында көпкө болууга тыюу салынгандыктан Айзада аз эле убакытка кирип чыкканы болбосо, Камбар менен сүйлөшө албай, ого бетер туталанып, көкүрөгүнө бук толуп, бугун ый менен чыгарып жүрдү. Бир күн Айзада кайненеси менен чогуу чай ичип отуруп, «Апа», деди. «Камбар экөөбүздөн кеткен кемчиликтерибиз болсо, бизди кечириңиз, апаке», деп ыйлап жиберди. «Мен сиздерге ыраазымын. Бир турмуш көрүп келсем дагы, бир ооз сөз кылбай, кыз болуп келген келинден артык көрдүңүздөр, апаке. Мен эки дүйнө ыраазымын», деп кайненесинин жанына барып, тизесине башын жөлөп, колдорунан өпкүлөп жатты. Кайненеси да «Кой кызым, кайдагы болбогон сөздү кеп кылба. Турмуш, тагдыр өтө табышмактуу болот тура. Бүгүндөн эртеңкибиз сырдуу болуп», деди. Анын үстүнө өткөн күндү козгоп, адамдын жан дүйнөсүн чымчылап эмне кереги бар эле? Кандай болгон күндө да сен биздин босогон аттап келдиң да. Мындан кийинки жакшы жашоону Кудайым насип кылсын, деп тилек кылып, барга канат, жокко шүгүр кылып жашаганыбыз адамдын эң жакшы сапаттарынын бири болот, деди Айзаданын чачынан сылай. Экөө ээрчишип бейтапканага барды. Бейтапкана бөлүмүнүн башчысы Айзаданы биринчи кирүүсүн өтүндү. Айзада Камбар жаткан бейтапкана бөлмөсүнө кирип, Камбардын абалын көрүп өзүн жоготуп койду. Айзаданын бетине суу чачып, чапкылап атып өзүнө бир топ дегенде келтиришти. Айзада Камбардын бир бутунун жоктугун көрүп, кыйкырып ыйлап атты. «Жок, кайсыл жазык үчүн, эмне күнөөсү үчүн? Кудайым, бизге да кандай тамашаңды баштадың? Бул эмне кылганың, Кудайым-ай? Ал чүбөчүң болсо, жалгыз менден алчы. Үй бүлөмө тийбесеңчи, суранам сенден», деп жер ургулап, токтобой ыйлап атканда, дарыгер кыз келип, «Камбар уйку дарысынын күчү менен уктап атат», деп Айзаданы колтуктап сыртка алып чыгышты. Айзада дарыгерлерге да туш келди мушта кылып атты. «Силердин күнөөңөр», деп. Ал эми Камбар кыймылсыз гана бир калыпта жаткан эле. Айзаданын көздөрү киртейип, өңү кумсарып, Камбар жаткан бөлмөнүн эшигинен көзүн албай, ойлуу телмирип турганда, кайненеси ал жактан чыгып, «Олдо балам-ай, кандай күнгө туш болдуң эми, каралдың», деп ыйлап чыкты. «Эми кантер экенсиң?» деп байкуш эне боздосо, жанына дамчыдап туралгыз. Айзада кайненесинин жанына келип, «Апаке, ыйлабаңыз, буйруса баары жакшы болот», деп соороткону менен өзүнүн эт жүрөгү жанчылып турган эле. Айзада кайненесине карап, «Жүрүңүз, апа, үйгө баралы. Сиз бир аз эс алып алыңыз, а мен кайра келип Камбардын жанында болоюн», деди. Үйүнө барып кайненесине чайын берип, Айзада өз бөлмөсүнө кирип, ыйлап алды да, көз жашын аарчып, Камбардын сүрөтүн алып, «Мен сени таштап кетпейм, жаным. Мен сенсиз жашай албайм. Бул экөөбүздүн башыбызга салынган чоң сыноо», деди. «Буйруса бул күндөрдүн баарын жеңебиз», деди да, бөлмөсүнөн чыгып, шашкан бойдон бейтапкананы көздөй жөнөп кетти. Айзада Камбар жатчу бейтапкана бөлүмүнүн эшигин ачып караганда, Камбар шыпты тиктеп, телмире бойлуу, көзүнөн сызылып, жаш агып жатыптыр. Айзада Камбарга жакын келип, жанына отурду да, Камбардын манжаларын акырын кармаганда, Камбар колун тартып алды. Айзадага «Баары бүттү, үмүт дагы, тилек дагы. Мен күткөн бактылуу күндөр да бүттү», деди. Айзада «Койсоңчу, кантип эле баары бүтсүн? Бүтпөйт. Өмүр жашоо улануу да го». «Жок», деп кыйкырып алды да, Камбар Айзадага «Мен сенин астыңда алсыз болуп көрүнгүм келбейт», деди. «Мен мындан ары сен үчүн жок кишимин», деп айнекти карай башын буруп жатып алды. Айзада өзү да муңга батып турганда, бул да кошул ташыл болуп кетти. Ордунан турду да сыртка чыгып ыйлап турганда, башкы дарыгер келип, «Капаланбаңыз, жолдошуңуздун амандыгына шүгүр кылыңыз. Эми сиз эзилип ыйлай берсеңиз эле, жолдошуңуздун буту өсүп чыкпайт да», дегенде, Айзада «Мен үчүн өзү маанилүү, бирок жолдошум», деп ыйлап жиберди. «Мени жанына жолотпой,
Жашоодон үмүт үзүп турган өзөгүмдү өрттөп өкүндүрүп атат дегенде башкы врач мындай деди: ооба, бул көрүнүш көп кездешет. Эрктүү адамдар алсыздыкка моюн суна албагандыктан ачуулук калтырып, жакындарын капа кылышат. Сабыр этиңиз. Чыдабаска аргаңыз жок да, туурабы? Деди. Айзада үйүн көздөй жөнөп кетти. Ал түнү Камбар дагы, апасы дагы, Айзада да кирпик каккан жок. Камбар наркозу тарагандыктанбы, буту сыздатып ооруп жатты. Кыйкырып ыйлап алса басылчудай эле сезилип атты. Бирок айласыз онтоп коюп жатты. Күн артынан күндөр өтүп, Камбарда бейтапканадан чыгаруу убагы болду. Чыгарып кетүүгө Камбардын кандоосу жана Камбардын апасы экөө келди. Айзада үйдө тамак аш менен алек болуп, үйдөн тосуп алуунун камын көрүп жатты. Бирок Камбар бейтапканадан чыгып, туулуп өскөн айылына кетүүнү каалап, апасына жана досуна айылга алып барууну өтүндү. Айзада күтүп атат үйдө. Кой балам, үйүңө эле баралы, деген сөзгө Камбар караманча каршы болбой койду. Аргасыз айылга алып жөнөштү. Айзада үйүндө тамак ашты түрлөп даярдап, дасторкон жайып, жол карап, күүгүм киргенче күттү да, үстүнө жеңил эле кийимин кийип, бейтапкананы көздөй тынчсызданып баратты. Жолдон унаанын жарыгы көзгө чагылыша, астын тооруй токтоп, андан Камбардын досу түштү да болгонун болгондой айтып берди. Айзада аяшына карап, мени да айылга алып барыңызчы деп суранды. Билбейм, экөөбүздүн барганыбызды Камбар туура түшүнөр бекен, дегенде Айзада, мен түшүндүрөм, деди. Экөө Камбарды көздөй жөнөдү. Камбар эшик алдында майыптар отурчу коляскада бутуна жука төшөк жабылып отурган экен. Айзаданы көрүп эле коляскасын буруп, үйдү көздөй кирүүгө аракет жасай баштаганда, Айзада Камбардын жанына келип, токточу, суранам. Сенин алдыңда менин кандайдыр бир кемчилик, күнөөм болсо ачыгын айтчы, деди көздөрүнө жаш ала. Мени жек көрүшүңдүн себеби эмнеде? Эгерде мени көргүң келбесе ачык айт. Ооба, деди Камбар. Сени жек көрөм, деди. Бирок ичинде Айзаданы ушунчалык сүйөрүн билгизбей турду Камбар. Айзаданы кыйналбасын, мен майып болсом деген эле ойдо качып атканын эч ким сезип биле алган жок эле. Айзада Камбарга карап, мага үй жайың да керек эмес. Мага сенин маңдайымда аман болушуң, аска тоодой бакыт экенин билесиңби? Деди тике карап. Ал үйүңдү, балдарыңды дагы ал. Мен дербиш эле болуп кетейинчи, деп өкүрүп ыйлап, Камбардын бутунан кармап чөгөлөп жатканда, Камбар да көз жашын токтото албай ыйлап жатты. Айзада чөгөлөп турган калыбында мындай деди. Кудайым мени ушунчалык азаптарга салып кыйнаганы аз келгенсип, эми мынтип канатымды да кайрып сынап турган кези. Мен бир канатым жок, бийикте учууга жарабасам да, мен үчүн жерде чачылган ырыскым да жетишээрлик, деди. Жүрчү жаным, үйгө кетеличи, жок дебечи, деп Камбарды жалооруй карады. Камбар, жок, мен балдарыма бул көрүнүшүмдө көрүнбөй эле койсом жакшы го, деп көздөрүнөн жаш сала ала багып жатты. Айзада өйдө туруп мындай деди. Сен эмне, мени биротоло өзүн өзү жемелеп бүтсүн дегениңби? Ансыз да жашоонун жакшысын көрбөдүм го. Жок дегенде сен мени түшүнүп аясаң боло. Камбар ойлоп отурган калыбында, мен бир жумадай мында болоюн, анан барам, деди. Айзада унчукпастан турду да үйүн көздөй жөнөдү. Жолдо баратып, өз жашоосун башынан аягына чейин көз алдына элестетип баратты. Мен жашоодон жалаң гана арман, кайгы, азап менен жашап келе жатыпмын. Эми мынтип бакыттын даамын татаарда, деп ойлонуп, оор шүкүрүнүп алды да, эх, Кудайым, мага берилген турмуштун оор сыноосунан арылтчы, деп жалбарып баратты. Үйүнө келип бособосун аттаганда, атам гана деген балдардын үндөрү, суроолорун укканда, Айзаданын бүт денеси чымырап кетти. Атаңар келет буйруса, аз күндө келет, деди балдарына. Жай турмуш өтө берди. Бир күнү дарбаза такылдап, бирөөнүн эле үнү угулуп атты. Камбар келиптир. Айзада ушунчалык кубануу менен тосуп алды. Камбарды үйрүлүп түшүп, жакшы көрүп, үй бүлөлүк катарыбыз толукталды деп жакын туугандарын чакырып чай берди. Камбардын чочулаганы, Айзада бир күнү кетип калбаса экен. Өң десе өңү бар, акылдуу, жароокер жан,
Мендей жарымжан адамды эмне кылат эле деп өз ичинен бушайман жечү болду. Айзада жумуштар менен же тамак аш алып үйгө керектелүүчү азыктар үчүн кетип, бир аз кечиксе кызганчу адаттап, жөн жерден эле урушчу адатка айланды. Айзада баарын түшүнүү менен кабыл алып, урушту ырбатпай жакшы күндөр алды да, Кудайым сабыр берсин деп жашоосун улантып жашай берди. Камбар мурдагыдай токтоо болбой, тез жинегелчү болуп, балдардын ызычуу оюндарына да токтоткула деп кыйкырып урушуп алчу болду. Бирок Айзада бардыгына көз жумуп, буйруса Камбар акырындап мурунку токтоо калыбына келер деген үмүтүн үзгөн жок. Камбар дагы бутунун сыздап ооруганынан күнү түн уктабай калган эле. Жан сыздаткан оорудан тажап, өз өмүрүнө да кол салып көрдү. Чоң уулу көрүп калып, ата келе ыйлаганда гана Камбар өзүнө келип, балдар үчүн бар болуп жашоону чечти. Айзаданы да аяп, менин бул оорума байкушумдун күнөөсү жок деп өзүн өзү жооткотуп атты. Арадан саналуу күндөр өтүп, Камбарды ишине чакырышты. Отуруп иш кагаздары менен иштесе болот да деп, анын үстүнө бир аз болсо да өзүмдү иш менен алаксатууга болор деп жумушка чыгууну туура көрдү. Жумушка чыгып, өз ордуна отуруп, иш күндөрү уланып жатты. Бир күнү Камбар иш бөлмөсүндө отурса, баягы катчы кыз келип, сиздин аялыңыздын көңүлдөшү бар экендигин билесизби? Сиз кадырлап баалаган келинчегиңиз башка бирөө менен жолугушуп жүрөт. Мен бир канча жолу көрдүм, дегенде Камбар стол үстүнө катуу бир койду да, бас оозуңду, чыг эшикке, чыгып кет деп кыйкырды. Камбар башын мыкчып отуруп калды. Бул сөздөр жалган, жалган деп өзүн сороткону менен, а балким чындыгы бардыр деп шашып, балдагын таянып иш бөлмөсүнөн чыгып кетти. Камбар ойлуу келе жатып, жолдо катуу келе жаткан унааны көрбөй да, укпай да калды. Камбар катчы кыздан уккан сөзгө ишенбей келе жатып, катуу келе жаткан унаанын катуу үнү чыгып, капталына келип токтоп калганда гана селт этип өзүнө келди. Айдоочу унаадан түшүп, акыл эсиңиз жайындабы? Бай болгур, эки жакты карабайсызбы? Деп кыйкырганына да анча маани бербестен, балдагын таянган бойдон жолун улап кете берди. Камбар азыр үйүнө жетип, Айзада эгер үйдө жок болгон болсо, катчынын сөзү чындык экенине ынанары анык эле. Камбар ойлонуп атып үйүнө тез эле келип калды. Айзада болсо эч нерсе менен иши жок, кыңылдап ырдап, үй иши менен алек болуп жүргөн эле. Камбар эшиктен кирип келип эле Айзаданын кыңылдап ырдап атканын угуп, чындап көңүлдөшү бар окшойт, көңүлү жайдары деп жини келип турду. Айзада Камбардын келгенин көрө коюп эле, жаным, жакшы иштеп келдиңби? Кыйналган жоксуңбу? Деп отургуч алып келип, Камбардын колундагы балдакты алып, өзүн отургучка отургузуп, бут кийимин чечип атканда, Камбар Айзаданын төшүнө бир тепти. Айзада Камбардын бул кылыгын түшүнбөй, төшүн кармап, Камбарды жаштуу көздөрү менен тиктеп отуруп калды. Камбар Айзадага карап, мен эмне эч нерсе билбейт деп атасыңбы? Мен баарын билем, дегенде Айзада Камбарга, сен эмне болуп атасың? Өзүңө келчи, Камбар, деди. Камбар ордунан турууга аракет жасап, кайра отургучка отуруп калды да, Айзадага карап, сендей аягы суюк акмакты көргүм келбейт, деп кыйкырып алды. Айзада Камбарга карап, эмне? Кайдагы аягы суюк? Кайдан алган кептериң бул? Деп шолоктоп ыйлап киргенде, Камбар Айзаданын чачынан бурай кармап, жогол көзүмө көрүнбөй, жогол, деп кыйкырып түртүп салды. Айзада Камбардын бут алдына чөгөлөгөн бойдон турбастан ыйлап жатты. Камбар, койчу кайдагы болбогон сөздү. Мен кантип сени жана балдарым турганда, мен бузукулук кылмак элем, деп буркурап боздоп ыйлап жатты. Камбар балдагын алды да, сага жарым саат убакыт, чыгып кет көзүмө көрүнбөй, деди да бөлмөсүнө кирип кетти. Айзада жайылган чачтарына оролуп, башын жерден көтөрбөстөн ыйлап отурду. Качан бүтөт азаптуу күндөр, о Кудайым? Жер үстүндө бактылуу кылып батыра албасаң, жок дегенде жер астынан орун берчи. Кыйналып кеттим. Күнөөм эмнеди айтчы, деп жерди муштагылап, басыла албай шолоктоп ыйлап атты. Айзада ордунан туруп, ашканада бышып калган тамакты өчүрүп, бети колун жууп,
Терезени телмиретиктеп көпкө турду да камбардын сөздөрү кулагынан кетпей жаңыра берди. Тооба, кайдагы аягы суюк, бул эмнеси? Деди да камбарды да түшүнсөм болот. Өзү ооруп атса, ар кыл ойду ойлоп атса керек да, деди да тамак салып камбарга алып киргенде камбар тескери карап жаткан экен. Камбар, кел тамактанып алчы, дегенде камбар ордунан отурду да идиште салынган тамакты ыргытып жиберди. Айзадага, сенин арам колуңан тамак жегим келбейт, уктуңбу? Кет, жогол дейм. Сени көрөргө көзүм жок, деп дагы кыйкырынды. Айзада ордунан туруп, төгүлүп чачылган тамактын изин тазалады да бөлмөдөн чыгып кетти. Камбар отурган калыбында буттарын ургулап, өзүнө өзү жини келип, ооба да, мен майып болсом, катыным соо киши таап алып көңүлү көтөрүлүп ырдап жүрөт да, деп өзү менен өзү сүйлөшүп атты. Айзада болсо жок жерден жалаа жабылып атканына өзү өрттөнүп турду. Өзү да түшүнбөй же түшүндүрүп айтуусун өтүнсө да чыгып кет деген сөздөргө ыза болуп, балдарын кийинтип, ал эми өзү болсо үйдөгү кийимчени эле үйдөн чыгып кетти. Апа, кайда баратабыз? Деген балдарын сөзүн укпастан эле узун жол жээгин бойлоп кетип атты. Бирок кайда, кимге, эмнеге бара жаткан багыты белгисиз эле. Камбар жаткан ордунан туруп, тунжураган тынчтык өкүм сүрүп, ээн калган үйүн бир сыйра көз чаптырып, айландыра карады да балдагын таянып сыртка чыкты. Жүзүмдүн астына бир аз отурду. Кайра үйгө кирип, ашканага баш бакты. Балдарына куюлган идиштеги тамактарда ооз тийбестен калганын көрүп, балдарын ачка кеткенин ойлоп, ичинен бир сыздап алды. Айзада экөөбүздүн чатагыбыздын айынан ортодо балдарым кыйналат го, деп ойлонуп атты. Балдардын арасында камбардын да биринчи жубайынан калган уулу кошо кетиптир. Эх, Айзада, Айзада, деди ичинен камбар өзү менен өзү сүйлөшүп. Сенде куулук, шумдук деген нерсе жок. Жакшы аялсың, а бирок мен эмнеге башкага алмаштырдың, деп стол үстүн катуу бир койду да дасторконду бир силкип салды. Үстүндөгү тамак аш төгүлүп эле жатып калды. Камбар өз бөлмөсүнө кирип, жумушка кийүүчү кийимдерди кийди да жумушуна жөнөдү. Жумушунда баары кетип, катчы кыз жалгыз өзү иш кагаздары менен алек болуп отуруптур. Камбардын келгенин көрө коюп, келиңиз, деп ордунан туруп атканда, камбар анын ийинен басып отургузду да, кана айтчы, сөзүңдүн чындыгы барбы? Далилдеп бере аласыңбы? Дегенде катчы кыз денесин калтырак басып, Камбар ага, мен сизди сүйөм, сөзүмдө чындык жок. Жөн гана сизди кызганганымдын себебинен эле айткам, дегенде Камбар катчы кызды жаактан ары чаап жиберди. Сен эмне кылып койгонуңду билесиңби, шуркуя? Деп кыйкырды. Эми баары бүттү. Акыркы болгон үмүт, жашоомду талкаладың, сен акмак, деп кыйкырып, башын мыкчып ыйлап атты Камбар. Катчы кыз Камбардын жанына басып келип, мен сизди жакшы көрөм, мен эч кайда кетпейм, мен сиз менен түбөлүк жашагым келет, деп башын мыкчып отурган Камбардын жанына келип, көйнөгүнүн төшкү бүчүсүн чечип атканда, Камбар катчы кыздын көйнөгүнүн төшүн айырып салды да, жогол, деп кыйкырды. Катчы кыз чуркап эшикти көздөй чыгып, көздөн кайын болду. Айзада жол тосуп, балдарын алып, агасына барды. Агасына эч нерсе деп айтпаганы менен жеңесине ыйлап болгон окуяны айтып берди. Жеңеси Айзадага карап, болуптур. Сени Камбар кубалап жиберсе, сен эмне үчүн анын уулун кошо алып жүрөсүң, деди. Айзада жеңесине карап, балада эмне күнөө? Камбардын уулу менин да уулум. Мен аны кичинесинен жетелеп калгам, жеңе. Керек болсо ал менин тун уулумдай, деди. Ал түнү Айзада уктай албады. Ар кыл ой санаа, өкүнүч, ыйды аралашып таңдатырды. Камбарда күнөөсүз Айзаданы тээп жибергенин жана кет деген сөздөрүнөн уялып, Айзаданын артынан барууга даабай жүрүп, арадан бир жума өтүп кетти. Камбардын апасы шаарга жумуштары менен келип, камбарлардан кабар алууга алардын үйүнө барды. Камбар дарбазаны ачып, апасын тосуп алды. Үйгө кирген апасы Айзаданын үйдө жоктугун сезип, Камбардан сурады. Балдар менен Айзада көрүнбөйт да, дегенде Камбар, апаке, кечириңиз мени. Мен ит болдум.
Айзаданы жалган эле кызганып үйдөн кет депмин апаке, деп ыйлап атты. Апасы отурган калыбында алда балам-ай, Айзада байкушумду кордоп бүттүңөр го. Байкуш келиним кантте экен, кайда кетти болду экен, деп апасы да ыйлап алды. Ордунан туруп, жүр, барса бир туугандарына барса керек. Эжеси же агасына баралы, деди. Камбар апасына карап, Айзада кайнагамдыкында болсо керек, себеби эжесине барбайт, деди. Эне бала экөө ээрчишип, айылды көздөй жөнөштү. Айылга келишти. Айзаданын агасынын үйүнүн алдында ойноп жаткан уулдары атасын көрүп, атакелеп чуркап келип мойнунан кучактап калышты. Айзада да суу көтөрүп келе жаткан эле. Кайненеси менен камбарды көрүп туруп калды. Кайненесине сыр бербей, бетинен өбүп учурашып, үйгө кириңиздер, деди. Айзаданын агасы да, жеңеси да үйдө жок эле. Камбар Айзаданы тиктеп турду да, кечир алсаң кечир жаным, иттик менден кетти, деп Айзаданы кучактап калды. Айзада шолоктоп ыйлап, кечирбеске аргам да, айлам да жок. Мен сени жакшы көргөндүгүм жана балдарым үчүн кечирем, деди. Айзада балдарын алып кайра үйүн көздөй кетишти. Камбар Айзаданын бактылуу жашоолору өз нугуна түшүп, бири-бирин түшүнө билип, урматтап, сыйлап, жашоонун жакшы күндөрүнө рахаттанып жашап калышты. Урматтуу менин сүйүктүү угармандарым, автор бул көз жашаттуу чыгармасы аркылуу баарыңыздарды ынтымакка, ыйманга, биримдикке, боорукерликке, бири-бириңиздерди сыйлоого, улууга урмат, кичүүгө ызат жана сабырдуулукка чакырып кетет. Баарыңыздарга чың ден соолук, узак өмүр, чексиз бакыт каалайбыз. Аман болуңуздар.